столдун катышуучулары өзүңөргө белгилүү болгондой эле бүгүн 7 апрель революциясынын сабактары азыркы демократиялык өнүгүүгө таасири деген темада тегерек стол уюштуруп отурабыз. Оң колубузду көтөрөбүз. Барыңар оң колуңузду көтөргүлө. Арыз көтөрөбүз. И ошо колубузду алып келебиз, мандайсыз алып келебиз. Көргүлө, карагыла. Колум, сен менен канчалаган жакшы иш кылдым. Досторумду кучактадым, кызматташтым, үй бүлөмө жардам бердим. Үйрөнүп жатам. Ошол күч менен же биз түзөт экенбиз, же бузат экенбиз. Эми ойлонуп көргүлө. Ушул колуңар менен силер эмнени тандайт элеңер? Жакшылык кылуу. Кайрымдуулук кылуу. Келечегим молодец, эң сонун. Темирлан, сен ушул колду мен өзүм койгон максаттарыма жетем. Ох, кандай сон. Кандай сон. Ушул колду кандай ойлонуп бүгүнкү биздин тегерек столдо апрель окуясынын себептерин жана сабактарын биргеликте талкуулоо, демократия, жарандык жоопкерчилик жана тынчтык тууралуу ой бөлүшүү жана бүгүн ушулар жөнүндө эмне кылат экенбиз, пикир алмашабыз. Критикалык, конструктивдүү, логикалык ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз. Өлкө келечеги үчүн жарандык активдүүлүктүн маанисин түшүнөбүз. Түйдү талкуулап түшүбүз үчүн биз кандай эрежелерди кабыл алсак болот деп ойлойсуз? Оюбуз бөлүшөбүз. ортодо Талкуулайбыз. Так, дагы. Бирибиздин ойубузду угуп түшүнүшүбүз керек. Жакшы, сонун дагы. Темага маани берет. Темага эмне кылабыз? Маани берет экенбиз. Дагы эмне кандай эреже болушу мүмкүн? Келгиле карап койгула. Бирибизди сыйлай кандай пикирибизди. Биринчи, урматтуу ар кандай пикирлерибизди кандай болсо дагы силердин пикириңерди мен сыйлайбыз. Баары ооба, кезектешип сүйлөшүбүз керек экен. Убакытты натыйжалуу пайдалануу. Ооба, туура. 7 апрель элдик революция. Бул жыл кайсы баарыбыз угуп деле жүрөбүз. Кайсы жыл? 2013 жылы. Кайсы айда болду деп? 7 Апрелде болгон, а? Бул окуя кайсы жерде башталды? Биринчи. Таласта. Дагы. Таласта башталды. 6 апрель күнү башталып, ал эмнеге алып келди? Куралдуу күчтөр Таласта эмне болуп калды? Жеңилди. Куралдуу күчтөр жеңилди. Кийинки күнү Кыргызстандын баардык аймагында эмне болду? Революция көтөрүлдү. Башка элдер дагы, башка областтарда, Талас эле област эмес, чыгышты. Натыйжада Бакиев башында турган министрлер кабинети дагы эмне отставкага кетти. Кайсы учурда? 15 эми ушул революция эмне үчүн апрель революциясы келип чыкты балдар деп ойлойсуңар? Элдин нааразычылыгы. Элдин нааразычылыгы келди. Ооба, дагы андан мурда эле нааразычылык бар. Эмне үчүн? Акаевке нааразычылык болгон. Президент мурдагы эле эрежесин кайрашуудан султан кылам деген ой менен болгон. Акаевдин кылган иши бар. Биз жана эрежени сактайлы. Алар адамдардын, элдердин оюн угушкан жок. Ооба, элдердин оюн угушкан жок. Дагы Өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп өсүп келген көргөндечи, өзүнүн туугандарын бийликке тартып. Дагы эмне үчүн Бакиевдин утушундагы революция кардуу болду? Кан төгүү Кан төгүү болду. 87 факт билебизби? 87 адам өлдү. 1,5 миң жаракат алышты. 2 апрель элдик революция күнү 2010 жылдагы апрель окуясына бүгүн 11 жыл толду. Бул дата тарыхта Кыргызстандын кайра жаралууга багыт алган күнү катары калды. Элди өзгөртүүнү Элдин калоосу өзүнүн укугун калыбына келтирүү үчүн Эл эркин жашашты. Элдин көтөрүп салганда, элдин жашоосу кыйналганда Бакиевдин ажайткан Биз видео бул Доронбек Садырбаевдин ушунчалык мындай жан дүйнөсү өрттөнүп атып айткан сөзү да, мына силер билбеген факт. Акаевдин заманында депутаттар атылган эмес эле. Акаевдин заманында дагы мындай болгон эмес эле. Азыр катуу сүйлөйсүңөр, фактыларды айтпайсыңар. Эч кимге гарантия жок. Эртең мени алып кетпек деп эч кимибиз айта албай калды.
Kırgız'a da sendey balдар da gerek. Sizlerdeyler de gerek. Ve kırdırmayı belli varlığımızda. Erteki günü bütün kriminaldı başkaramızda. Başkatağımız memlekette. Buna Kırgızistan'ın SMB'sine dağı, SMB'sine dağı, prezidentine dağı için ben aldım. Hurmatlı deputatlar, birinci zamanı kalamayın. Meyli kesin. Meyli atıp alsın. Bırak Kırgız hükümeti toğuz kuran benim. Felix Kulup başkan bugünden başlap ketsin. Prezident Bakiyev'de bugünden başlap impeachment. Мына көрдүңөр балдар. Ана келгиле эми бир-бирден өзү үстүн ой үстүн. Бул айтып атканга эркиндик десе, кандай эркиндик? Эл эркин болчу дедик, бирок эркиндик болгон бекен. Кандай эркиндиктер жок болуптур. Саясий эркиндиктин чектелүүсү, саясий эркиндиктин жоктугу. Оппозиция бул өз оюн айтып чыккан бекен ошол учурда. Силерге кандай таасир берди? Кандай ойдо болдуңар? Мындай айтканда эл үчүн деп өз оюн айтып чыгайын дегенде бул сүйлөтпөй да койгон экен да, ошондочу. Сүйлөтпөй койлу охраннигинде мындай четке сүрүлө коюптур. Алып коюптур, дагы. Дагы эшке бул деле өзүнүн оюн айтканда биринчи эми баштаганда деле кан менен баштаганга да жатпайбы? Жок, Бакиев өзүнүн жанагы бийлигин биринчи кан менен башталды. Эми ошо менен. Ошондо эмне түшүнүңөр? Эмне үчүн кан менен баштады, болду дейт. Бакиев келгенде баян менен өлдү. Келгенде ошо эмне үчүн өлтүрдү аны? Эмне үчүн? Деле баян чөмү болгон. Чоң болгон үчүн өзүнүн бийлигине ошол президенттин бийлигине каршы чыгып аткандыгы үчүн аны оппозиция болгон үчүн, бир ойлорду айтып, бир фактыларды айтып чыккандыгы үчүн. Мисалы бул жерде бир гана депутаттар эмес курмандыкка, журналисттер курмандыкка чалынып калган. Анткени алар дагы коомдогу кандай терс көрүнүштөр болсо алар жазып чыгат, мына ошолорду да жаза албай калган. Анткени бул баяндама жана мен өзүм белгилегендей эле логикалык ойдун негизинде, критикалык ойдун негизинде, креативдүү ойдун негизинде, конструктивдүү ойдун негизинде баяндамалар түзүлгөн. Мына даяр. Силер ушул баяндаманы азыр түшүнүп окуп, анан өзүңөрчө бул жака чыгып, эмеңерге иштеп, фактыларды белгилеп кетишиңер керек. Силердин мандайыңарда китеп бар. Мына китепти көргөзүп койсоң, мына ушул китептен боюнча фактыларды алсаңар болот. Анан ушул баяндамаларды дагы фактылар менен белгилеп, иштеп, мына жакта презентация кылып беришиңер керек. Факттар менен эчке. Критикалык ой жүгүрүүнүн негизинде мына жака токтолуп алып. Ооба, Ушул жерде китептен фактыларды Биздин баяндаманын темасы 7 апрель революциясы, элдин үнү жана демократиянын баасы. 7 апрель революциясы бул Кыргыз тарыхындагы бурулуш учур. Бул күндө жөн гана тарыхый дата катары эмес, элдин үнү, тажрыйбасы жана сабагы катары караш керек. Бул окуя Кыргыз элдин адилеттүүлүк, теңдик жана демократия үчүн күрөшүүсүнүн символу болуп калды. 7 апрель элдин жогорку нааразычылыгынын чыгышы 2010 жылдын 7 апрелинде эл Бишкектеги Ала Тоо аянтына чыгып, тынч митингден массалык көтөрүлүшкө өттү. Жүздөгөн жарандарыбыз жаракат алып, ондогон адам курман болду. Жарандык жоопкерчилик, адамдык баалуулуктар жана коомдук биримдик жөнүндө да сөз. Биз бул күнү элибиздин эркиндиги үчүн күрөшүүсүн эскерип гана тим болбостон, ошол күрөштүн маңызын түшүнүп, жаштар катары сабак алышыбыз керек. Демократия революция менен келбеши керек, ал билим, маданият жана жарандык активдүүлүк менен өнүгүшү керек.
Биздин себептерибиздин анализи биринчиси коррупция жана бийликтин авторитардык көзөмөлү. Бул Президент Темиров баяндама 7-апрель үнү жок адамдардын үнү. Элестеп көрөлү. Караңгы шаар, түн терезелер жабык, жолдор бош, бирок ошол тынчтыктын ичинде үнсүз кыйкырык бар. Эл үнү угулбай калган, үмүт жарыгы өчүп бараткан түн. Бирок ошол түндө бир учкун жанды. Бул үмүт эле, бул үн эле. Бул эркиндикке болгон эң акыркы үмүт болчу. Ошентип 7-апрель аттуу күн келди. Революция бул жоон муштум эмес, курч суроо. Революцияны эл жоон муштум деп түшүнөт, бирок ал булуттардын арасынан чыккан үн сыясуу жандуу нерсе. Бул элдин эмне үчүн бизди угушпайт деген катуу суроосу болчу. Бул элдин революциянын сыясы, эгер 7-апрель революция китеп болсо анда курман болгондор анын так жазылган башкысы албайт. Көчөдө чыккан эл капталындагы белги. Ал эми жаштар болсо ошол китепти кийинки муунда окуп бериш керек болгон баяндоочу. Эл учукпай калганда бүгүнкү Кыргызстан кандай болмок? Мүмкүн бүгүнкү эркиндик болбойт эле. Мүмкүн бүгүн ой жүгүртүп сүйлө деген тарбия айтылмак эмес. Апрель бул караңгыдагы шам. Анын жарыгы бизге жол көрсөттү. Бирок аны сактап калуу ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Үнү жок адамдардын үнү. Эмне үчүн үнү жок адамдардын үнү? Үнү жок адамдардын үнү дегенде бул адамдардын өзүбүздүн элде мындайча айтканда жогорку иштегилерге мындайча айтканда жамандык катары мындай баатыр болуп чыгабыз деген ой менен согуш ачкан эмес экен элибизче. Бул элибиздин эң негизги максаты бул алдыңкы жаштарга бизди ойлоп, алдыңкы келечегибиз кандай болот деген ой менен ошол нерсеге мындайча айтканда эскертүү менен барышкан болчу да. Революция бул жоон муштум эмес, курч суроо дегенге бул зомбулукка, адилетсиздикке каршы үнсүз чыдап жүргөн элдин наразычылыгынын үнү, эл кымбатчылыкка, коррупцияга, кысымга каршы турган элдин суроосу болгон. Буга менин оюм бул революция зомбулук эмес, бул үмүт, үн угулбай калган элдин үнүнүн акыркы чарасы болгон. Бул элдин угузууну өзгөрүүнү каалаган. Революция болгондо эле бул мыйзамсыз бийликти тартып алды деген. Мыйзамсыз бийлик дегенде бул келечекти ойлонуп атпайбы, эч ал жерде эч кандай бийликке каршы бийликке эмне үчүн бир себеби болду да ошон үчүн каршы чыгып атат да. бийлик ошо өздөрү карап тууганчылык кылып, элдин үнүн укпай койгондун себебинен анан кийин революция болуп атпайбы? Эми Баяндама 7-апрель жаралган жараат эмес, жазылган жол. Элестесеңер, Кыргызстан бул аягандай кооз, бирок жоон жана капыстан тешилип кеткен кеме сыяктуу. Ушул кемеде биз эл, жаштар, кара жаш бир багытта кетип баратабыз. Бирок кемени баштагандар айла жоктон эмес, жоопкерчиликсиздиктен тешип койушат. кемени тешип койду да. Ошондо ошол кемеде отурган эл биз чөгүп кеткибиз келбейт деп кыйкырышты. Бул кыйкырык 7-апрель революциясы. Конструктивдүү көз караш, революция талкалоо эмес, оңдоого болгон аракет. Көп революцияны талкалоо деп эсептейт. Бирок 7-апрель бул мамлекеттик механизмди кайра оңдоо аракетин баштады. Айтканда бул революция деген бул эл ошону жок кылуу эмес, ошону кайра оңдоп чыгуу. Оңдоп атышат да, туурабы? Бийликтин туура эмес жасагандыгы. Туура багытка Туура багытка. Революция бул жөн гана көтөрүлүш эмес, оңдоп түзүү жана үчүн жапырт жарандык реакциясы дейт. Ар бир жарандын орду бар, жоопкерчилиги бар. 7-апрель бизге үйрөттү. Өлкө бул жөн эле картадагы чек эмес, адамдардын мамилесин түзгүзүү. Жоопкерчиликсиз бийлик болбойт. Бирок жоопкерчиликтик жарандык коом да мамлекетте зыян алып келет. Андыктан конструктивдүү ойлонуу, мен эмне кылсам болот? Мен кантип өз коомумду оңдой алам? Деп деген суроону берип. Айткылачы силерге ошо силер ушул жерде отуруп эле эмне кыла алат? бардык нерседе өзүбүздөн башташыбыз керек да. Биринчи өзүбүз оңдоп турган башкаларга мындайча айтканда туура жол көрсөткөн аракет кылышыбыз керек да. Ошол эгер биз таза, анан сатылбай, акылыбыздын жанагысы менен жана туура шайлоону менен өткүзсөк, эгер туура жанагысын жанагысы ошо сен шайлаган жанагы өтүп сен айткан жана укуктарын аткарат да. Айышке жана эл таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген маанидеги ошону аткарсак, биз деле өздүн мамлекетибизди алдыга алып кете алабыз да. Силердин азыр эң биринчи окуп атасыңар. Кыргызстан экономикасын көтөрүш үчүн өзүң эмне
кандай салым кошосуң. салым кошосуң дегендей. Экономикасына болобу Кыргызстанга эмне азыр ушу туруштан эмне Окуу жактан же спорт жактан өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Жакшы окуп, жакшы жака бет алсак, мамлекеттерге таанылып Кыргызстандын аты чыгат. Дагы Өндүрүш. билим жактан силер билим алгыла мынакей. Эл деле адилеттүү адам шайлагысы келет да, бул жактан күчтүү болуп, билимдүү болуп чыксаң деле акыры сен билимге карап туруш керек. Силердин ар бир ушу турушуңар мамлекет үчүн бир нерсени силердин деңгээлиңерден, абалыңардан эртеңки биздин келечеги аныкталат. Бүгүнкү күндө силер билимдүү, аракетчил болсоңор, келечегибиз Мындай дешки, эл бар жерде коом болот да. Коом бар жерде мамлекет. Эгер ошол жанагы коом таза болсо да. таза. Баяндама 7-апрель эркиндик үчүн күрөшүү же саясий оюнбу? Ар бир тарыхый окуя бул жөн эле факт эмес. Ал суроолордун, ойлордун жана чечимдердин айкалышы 7-апрель революциясы жөнүндө көп айтылат. Бул элдин жеңиши, башкаруу системасынын кыйрашы, демократиянын жолу. Бирок биз өзүбүздөн суроо берип көрдүк беле, бул окуя чыныгы өзгөрүүгө алып келди. Революциянын себептери тереңби же үстүртөнбү? Эмне үчүн эл көтөрүлдү? Бул системалык кризисти же бир эле адамдын бийлигине каршы чыккандарбы? Эл коррупциядан, тууганчылыктан, адилетсиздиктен чарчаган. Бирок ошол эле учурда бул нааразычылыкты пайдаланып кеткен саясий күчтөр да болгон. Абалда калган элдердинчи? Саясий жактан ылдый болуп калды. Абалы деле оор болду, начар болду. Демократикалык ой менен караганда бийликке каршы күрөш өз алдынча максатпы же чыныгы өзгөрүүгө жеткирүүчү жолбу? Эл үнүн угузду, бирок жыйынтыгы кандай болду? 7-апрелден кийин эмне өзгөрдү? Элдин жашоосу жакшырып кеттиби? Бир режим кулатты, бирок андан кийин келгендер да көп учурда ошол эле каталарды кайталап жатышты. Системаны алмаштыруу гана жетишсиз экен. Ойлонуунун, башкаруунун маданияты өзгөрбөсө революция кайталана берет. Биз коррупция иштегенде мамлекет алдыга жылганда гана болбойт. Коррупция болбойт деп ойлойм. Президентибиз мындай элдердин деле оюн угуп, анан ошолордун макулдугун угуп туруп, анан иш кылыш керек да, ошондо анан кийин коррупциялы болбойт. Эл менен кеңешиш керек. Эл менен кеңешиш керек экен, Кичинекей жаш балдар деле психологик жактан анча да травма алышты да. Зыяны деле болду. Зыяны көп болду. Жыйынтык жаштар революцияны баштоо үчүн эмес, башкарууга жана өнүктүрүүгө кошулуу үчүн керек. Жыйынтык 7-апрель окуясы бул жөн гана көтөрүлүш эмес, бул коомдун чыңалышы болду. Бирок эң негизги суроо азыр бизде, биз ошол революциядан эмнени үйрөндүк? Жаңыча ой жүгүртүп жатабызбы? Мыйзамды урматтайбызбы? Өзгөрүүнүздөн баштадыкпы? Азыр ал акыл менен, билим менен жүргүзүлүшү керек. Бул көп жылдык себептердин жыйындысы, саясий себеп. Бир адамдын бийликти узак убакыт кармоосу болуптур. Үчүнчүсү социалдык себеби массалык миграция. Бийлик кулатылды, жаңы конституциялык өзгөрүүлөр келди. Жарандык коомдун ойгонушу, башкача айтканда ушундан кийин эмне болуп калды? Жарандык коом деген биз ушундай эле жарандык коомду түзөбүз, ушул сыяктуу эле активдүү болуп баштады. Жаштар азыркы күндө кыргыз жаштары абдан активдүү. 7-апрелдин сабагын бүгүн жаштар кандайча пайдаланышы керек? Биз кандай пайдалансак болот ушул? Көп нерсени билдик да. Ошолнукайга алып барбашсыздыкты. Революция. Бул күн жөн гана тарых эмес. Бул күн сабак. Элдин үнү кандай кубаттуу боло аларын, бирок ошол эле учурда жоопкерчиликти да талап кылаарын көрсөттү. Ушундай жол менен эмес, маданияттуу, аң сезимдүү жол менен, жакшы жолдор менен барсак болот экен. Тоочу сөз эжеке сиздер. Келечектүү, үйдөгөн, өнүп өскөн, экономикасы дүйнөлүк жашоодо дүйнөлүк эң алдыңкы мамлекеттер менен бирдей болгон келечектүү Кыргызстанды кура алабыз деп айтып атасыңар. Нече жаштар бул? Тарбиялуу жаштар бул. Жаштар эмнеде? Канчалаган аталардын жүрөгүнүн ооруганын көрүп атасыңар. Бир туугандардын иши кылса элдердин болгон өзүнүн ичиндеги болгон элге кандайдыр бир жаман болгон, жүрөгү күйгөн окуялар тартуулап атат. Андай жолго барбаш керек экен. Биз эмне болушубуз керек экен? Биз маданияттуу болушубуз керек деген жыйынтыкка келип атасыңар да. Анан эмне үчүн көрсөтүлүп атат? Эмне үчүн бул тарыхтын барагын кайталап силерге берип атат? Ошондой болсун деп кайра тарыхты кайталатып, тегереги столду эжекей ушу менен
тарыхтан 2 эмеден бир өтүп берип атат. 17-18 марттарды бошуу үчүн чет кетип атат. Тарыхты дайыма эмне дейт? Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой тал болбойт дейт. Мына тарыхыбыз бар экен, ушунча мамлекеттердин ичинде өзүнүн кээ бир улуттар жүрөт турабы? Мамлекети жок улуттар жүрөт. Ата бабаларыбыз бизге берген тарыхты, ушул элибизди, жерибизди, байлыгыбызды биз дагы эме кылышыбыз керек экен, кадырлап, бактап, биз дагы бир кездер келгенде өзүнөн кийинки муундарга мына өткөрүп беришибиз керек экен. Окуткан эжеке агайлардан алган билимиңер силер үчүн келечекте мамлекеттин өсүшүнө чоң салымын кошот деген үмүттөмүн. Рахмат эжеке, сизге дагы чоң ийгилик каалайбыз ишиңе дайыма. Силерге дагы мен денсаулык каалайм. Дайыма жакшылыкта, сакта болуңуз.